Эгемендүү тарыхыбыздын өткөндөгүсүнүн, бүгүнкүсүнүн жана эртеңкисинин символу болгон мамлекеттик туубуздун кабыл алынганына бүгүн толугу менен 30 жыл толуп отурат. Маалым болгондой, буга чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. 92 жылы эртең менен саат 10-до Ак үйдүн үстүнө желекти көтөргөндө көзүбүзгө кадимкидей жаш алдык да. Мен анда жап-жаш депутат элем. Şu biz егемендүү мамлекет болуп өз алдынча өзүбүздүн желегибизди көтөрүп атабыз деп ушундай толкундаганбыз да. Анан мен ошондо айткым келет да, мына легендарлуу парламенттин депутаттарына ошол желекти, еминди, гербти кабыл алып, мына чек араларыбызды бекемдеп алганыбыз деген абдан чоң иш болгон да. Мамлекеттик туу кызыл түстө, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичине боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Ал эми желектин авторлору катары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков экени белгилүү. Кокустан болуп калды мен чын дегенде. Мына көтташтар Иптаров, Сабыр да грамоталык ошол маған келди да катышпайлыбы деди да. Өзү мен сүрөтчү ал филолог. Ой аз калыптыр болбойт го, мен жумушумда көп десем болбой, аны далилдеп атып түшүндүрдү да. Анын идеялары менен мен өзүм идеяларына туура келип калды. Мен буга чейин бул иш боюнча иштелгем да. Мен басмада иштеген үчүн китеп жасашкан ошондо. Анан макул болуп 2 күн калганда жасадык, 3 вариант тапшырдык. Конкурстан өтүп кетип калыптырбыз. Кудайдын буйругу. Өз учурунда тууну жасоо убагында ар кандай пикирлер жаралып, желектин өңүн, түзүлүшүн өзгөртүү боюнча бир нече сунуштар түшкөн айтылат. Бул туу алгач көк Кыргыздын байыркы желеги, мамлекеттик желеги көк болгон деп көк түстө жазалган. Биз ислам, мусулман өлкөсү болгондуктан ошо бир туунун үлгүсүнө атайын ошо айдындагы белгиси түшүрүлүп берилген. Жана Кыргыздын өзүнүн улуттук өзгөчө белгилери түшүрүлгөн дагы бир канча нурлар, бир канча туулардын үлгүлөрү берилген. Мамлекеттик туубузду кабыл алуу учурунда жалпы жонунан 300дөн ашуун эски сунушталган. Кызуу талкуудан кийин азыркы кызыл түстөгү желегибиз жактырылган. Бүгүнкү мамлекеттик туунун 30 жылдыгынын урматына Бишкек шаарындагы Ала тоо аянтында дагы майрамдык иш-чара уюштурулууда. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө иш-чара менен таанышабыз. Ала тоо аянтында туунун 30 жылдыгына арналган иш-чара жылдагыдан өзгөчө маанайда өтүүдө. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн символу болгон желегибиздин 30 жылдыгы менен куттуктады. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Өз кезегинде улуу мамлекеттерди куруп, урпактарга мурастап кеткен бабаларыбызга таазим этүү менен бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен жалпы Кыргызстан элин чын жүрөктөн куттуктаймын. Өз сөзүндө Жапаров элдин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик тууну бийик кармоого чакырды. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө Бишкек гарнизонунун аскерлери борбордук аянтта турган мамлекеттик тууну алмаштырып, ал гимндин коштоосунда көтөрүлдү. Şu mamleketimiz jelegi, mamleketimizin tuğusu elibizge jugumdуу болуп, elimiz ушул Кыргызстандык, ар бир кыргызстандык мамлекеттик туунун астында биригип, элдин, журттун ынтымактыгын негизги маселе экендигин урматтуу президентибиз белгилеп айтып өттү.
Ошонто мен дагы Кыргызстаныбыздын ар бир жаранын бүгүнкү мамлекеттик туунун 30 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Мамлекеттик туу күнүнө арналган иш-чара Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин парадтык жүрүшү менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, Кыргызстандын мамлекеттик туусунун күнү 2010 жылдан баштап 3 март сайын майрамдалып келет. Майрам президенттин 2009 жылдын 10 июнундагы жарлыгы менен бекитилген. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.